Казак элинин тарыхы тууралуу кабар берген 150 жакын кол жазма табылды. Аларды улуттук кол жазмалар жана сейрек издешүүчү китептер борборунун адистери илимий экспедиция учурунда аныкташкан. Көптөгөн документтер Жамбыл, Түркистан, Кызыл Орда, Абай областтарындагы жеке фонддордо жана мечиттерде сакталып келген. Кол жазмалар араб, фарс, чагатай, түрк тилдеринде жазылган. Эң көңүл бура турганы 1904-жылы Казан басмасынан чыккан Кожо Ахмет Яссауийнин Диауни Хикмет аттуу поэзиялык чыгармасы. Муну менен катар Курани Каримдин кээ бир жерлери да табылган. 12 ғасырдағы 12 кылымдын баалуу жазма эстеликтеринин бири Кожо Ахмет Яссауийнин шакирти Бакырганинин китеби. Мындан тышкары 19 кылымдагы эң улуу татар тарыхчысы Шихабеттин Маржайинин Аль-Мустафат китеби. Бул китептин маанилүүлүгү жалпы түрк тарыхы, анын ичинде Казакстандын тарыхына байланыштуу. Биздин хандар санжырасы тууралуу баалуу маалыматтар камтылган. тарихын камтыйтын болса, сонун ичинде Казакстан тарихына катысты, яғни биздин хандар шежиреси тууралуу көптөгөн кундуу маалыматтар беретін кітаптар.